Sadır Nurkожоевич, урматтуу катышуучулар, анда эмесе жол курулушунун башталышы үчүн расмий уруксат алуу максатында сөздү Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттаров Токтогул Сыргабаевга видео байланыш аркылуу беребиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин тапшырмаңыздын негизинде транспорт жана коммуникациялар министрлиги тийиштүү иштерди аткарды. Улуттук маанидеги Барскон Бедел автожолунун курулушунун башталышына уруксат берүүңүздү өтүнөм. Уруксат берем, баштагыла. Жол куруучулар, Барскон Бедел автожолунун курулушун баштаңыздар. Барскон Бедел жолунун жалпы узундугу 150 чакырымды түзөт. Бул жолдун маанилүүлүгү буга чейин биздин коңшу Кытай мамлекети менен эки эле коридорубуз болгон. Бул Эркештам Ош жолу, анан Нарын Торгарт жолу. Бул Кытай менен бириктирген эки эле коридор болгон. Бул Барскон Бедел жолу бул Кытай Республикасы менен 3-чү коридорубуз болуп саналат. Бул жерде бардык нормалар сакталган. Ошол таш көчө турган, көчкүнү сактай турган коргоочу зоналар дагы болот. Андан кийин эки туннель курулат. Бул биринчиси Сөөк ашуусун тешип өткөн биринчи туннель. Бунун узундугу 5,5 километрди түзөт. Экинчиси бул ашуусун тешип өткөн экинчи туннель. Бул узундугу 3,5 километрди түзөт. Андан сырткары биз келечекте жолду жакшы сапаттуу кармоо максатында эки жерге ошол техникалар тура турган жол кызматкерлери ошол жерде туруп ыкчам жумуштарды жүргүзүү максатында эки жерге ошондой курулуштарды биз коюп кетип атабыз. Андан сырткары стоянкалар болот. Ошол жолду каттаган машиналар эс алуучу жайлары болот. Ошонун баардык шарттары каралып, бул жол курулуп атат. Бул ошол мамлекеттин бюджетинен курулуп атат, өзүбүздүн республикалык бюджеттен. Жалпы 5 жылдык проект быйылкы жылда кошулат. Жалпысынан 2029-жылы биз жалпы жолдун курулушу бүтөт. Ал эми 2030-жылы биз калган ошол благоустройстволорун кошумча ошол жолго шарт түзө турган курулмаларды куруп бүтөбүз.